Еще с детства я, наверное, с 11-12 лет начал стрелять. Это было оружие, 32-й калибр. Вот. И я и патроны сам делал, и пистоны забивал. Ну как, сам выливал, сам порох сначала, вот. Потом пыш, потом дробь или пуля, или картечь. Ну, было время, да, когда спорили. Да, я был депутатом, и мы генералы собрали, стреляли, и я лучший результат показал. Из 3 выстрелов я выбил 28. Да. Ну, бывает такое. Милициянын генералы Жогорку кеңештин 3-4 чакырылышынын депутаты коомдук ишмер президенттикке талапкер Рашид Тагаев 1958 жылы 21 августта Сузак районунун Октябрь айылында туулган. Жөө басканды жактырат, бильярд ойнойт, балык уулоого кызыгат, тамакты жакшы жасайт. Жакшы көргөн жаныбары жылкы, жакшы көргөн кино жанры комедия, жакшы көргөн чыгармалары Мастер жана Маргарита, Ит жүрөгү, таам аятуу жагынан алдына киши салдырбайт. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك. Дегеле кандайдыр бир жакшы тилек менен жолго аттанган, алдына бийик максат койгон ар бир кыргыз баласы Манас атанын күмбөзүнө барып зыярат кылууга аракет кылат. Генерал Рашид Тагаев да дегенде Айкөл Манас атабыздын күмбөзүнө зыярат кылып, жакшы ниет менен иш баштаганы турат. 90-жылдардын этегинде УВДда иштеп турганда Талас областында кылмыш күрөшүү боюнча 1-орунга чыкканбыз. Рашид Тагаевди биз кимдеп билебиз? Рашид Тагаевди чынчыл, адилеттүү жана айткан сөзүнө турган генерал катары билебиз. Президенттикке ушундай адам жөнөкөй, сабырдуу, чынчыл, мыкты адамдар керек. Ушул кишинин колунан бир мыкты жа бирдегелер чыкканы турат. Ишеним чоңураак болуп атат бул кишиге. Бардык эле айылдын балдары сыяктуу эле айылдын топурагын кечип, чарбалык иштерге эрте аралашкан. Атасы Бакир ары багып бал өндүргөн. Бала чагынан эле бал татып чоңойгон менен арынын ачуу чакканына да чыдоого туура келген. Арынын үстүндө өскөнмүн да. Анан бардык иштерди кылат элем да, арычы. Ары ар дайым чагып жүргөн. Ары ушунча чаккан, баягы чакканын кийин сезбей калган. Колдорум, немелерим, вообще денем ишибей калган. Чакса дагы мындай неметип коюп, кайра иш кыла берет элем да. Себеби ансыз болбойт да. Аны муну рамкаларды аласың, аларды кесесиң, апарып тартасың. Өтө эле өжөр, эч кимге жемин жедирбеген, урушуп кеткен учурда да чындык менен адилеттикке жан тартып турмай бар тентек бала менен бардыгы эсептешип турчу. Ал турсун өзүнүн улуу агасы да сезип турар эле. Анан уда болуп өскөн агам бар, 1 жаш айырмабыз. Ошо менен бир кроватта жатат элек. 15 жыл түртүшүп. Ар дайым мушташат элек. Анан биздин кошунобуз бар эле, украинец. Ал бокс менен машыгат эле. Баягы перчаткаларын кийгизип мушташтырат эле да. Анан тетик агамды биринчи кийгизет эле да перчаткасын. Анан мен экинчи андан кийин кийет элем перчаткамды. Ошо мен кийип атканда ал күтпөй эле ушу мени бир урат эле. Бир урганда ушу көзүмдөн оттор чыгып, анан мен өтө мындай өжөр жигит элем. Анан сразу перчатканы чечип эле айланып эле тиягынан буягына таш болобу, эмне болот, колума эмне тийгенин ал качат эле, билет эле да ошондойду. Уруп алып качат эле. Анан артынан мен таштайт элем. Бой жете баштаганы тестиер кездеги тентектиги калып спортко аралашып кетти. Окууну бүткүчө ошо баскетбол ойноп жүрдүм. Анан ошо мектептер арасында, райондор, областка барып, республикага келип ойноп жүрчү. Андан тышкары волейбол ойнойт элем. Баягы легкий атлетика менен машыгат элем. Ну спорт баягы адамды мындай чыйрак кылып, ойлоно турган, тартипке киргизе турган кылып өстүрөт экен да. Ата-энесинин жылуу колтугунан суурулуп чыгаар менен турмуштун алгачкы сыноосуна кабылды. Көздөп келген окуусуна өтө албай калды. Мен болсо 4 экзаменен бардыгынан 4 алганым, баягы конкурстан өтпөй калдым. Анан уялып кайра айылга кайткан жокмун.
Бир жыл ошо автодорожный техникумда лаборант болуп иштедим. Эми жылы анан кийин карап туруп кайра университетке тапшырдым. Анан кийин ал жерде 2 бөлүм бар экен: экономический география, физический география деген. Ошо экономика география факультетин тапшырдым. Өтүп кетти. Ушул окуусун бүтүп мектепке мугалим болуп иштеп, анан Жалал Абад консерва заводунда экономист, Тамак-аш өнөр жайы министрлигине которулуп келип иштеп калды. Коммунисттик партиянын мүчөсү болду. Анда коммунисттерге өзгөчө мамиле жасалып, анын татыктуу мүчөлөрү укук коргоо органдарына жөнөтүлчү. Ички иштер кызматына болгон жол мына ушул жерден башталган. Жетекчиликке койгон талабы боюнча аларды көзөмөлдөө ыкмаларын мен жакындан так билип калдым. Абдан жөнөкөй, адамга жакын, психолог деп коебуз, адамдын бир көз карашынан эмне жөнүндө маселе коюп атканын таап ала турган акылдуулугу менен айырмаланган киши. Аябай кичипейил, аябай маданияттуу, аябай билимдүү. Карапайым элди колдогон. Карапайым элди ушунчалык мындай сыйлап, карапайым элдин арасында көп болгон үчүн ушу даражага жетип турат да. Жаратылышынан эмгекчил, билими жетик. Рашид Тагаевдин ички иштер органдарындагы иштери жаман болгон жок. Жооптуу кызматтарды аркалап, Ош, Жалал Абад, Талас облустук ички иштер башкармалыктарын жетектеп турду. Таза иштегендиги, адилеттиги менен кадыр барк күттү. Рашид Бакирович көп курдуу киши. Аны ар тарабынан түшүнсө болот. Чыгармачылык жагынан дагы, интеллигент жагынан дагы, адамдарга кылган мамилеси жагынан дагы өзгөчөлөнгөн көп жактары бар. Жаштарга болгон акыл насааттарын айтып, дайыма үлгү көрсөтүп, жол көрсөтүп дегендей бизге үлгү болуп жүрөт да. Мен шуну айткым келет ки, бул адам Рашид Бакирович настоящий генерал деп коебуз. Энди хакыйкый генерал деп өзбекчеге айтканда, хакыйкый генералдардан немеге дегенде ошо генералдыкка кызмат кылган адам. Что бы это ни было, он очень щепетильно относится к процессу любому. Потому что его любимая фраза, он всегда говорит: никогда не бывает мелочей. Из мелочей соткана жизнь. Если нам нужны какие-то советы, мы всегда к нему приходим, советуемся, он нам наставления дает, объясняет, в правильный путь направляет, да, и, естественно, мы прислушиваемся. Ал ички иштер органдарында жүргөндө эмнелер гана баштан өткөн жок, нечент коркутуулар да болгон. Наркобизнес боюнча мына Ошто иштеп атканда ушундай ишибиз жакшы кетти. Биз тез чоң мындай 50 килограмм, 100 килограмм, 150, 120 килограмм опий героиндерди кармачыкта. Анан ошондо ар түрлүү адамдар чыгышчы. Анан кийин ал кылмышкерлер эми алар исполнительде. Анан кийин ак үйдөн адамдар чыгышчы, коркутуп. Биздин чоң жетекчилер чыкчы. Андай кылабыз, мындай кылабыз. Мен келинчегим ооруп, анын бир бутун баягы коленодон бийигирээк кесип коюшту да баягысы. Анан мен министрликке кайрылдым да, мени Бишкекке которуп койгула. Келинчегим мындай болот, балдарым кичине десем, булар мени баягы конкурент көрүшүп, анан болбой коюшту да которгончу. Баягы ички иштер башкармалыгына заявление жазып, түп тамыры менен кеттим. Биринчи турду уттук, анан экинчи турду уттук, анан келип депутат болуп калдым. Ошентип орган менен биретоло кош айтышып депутаттыкка аттанат. Эл дагы ишеним көрсөтүп колдоп алышты. Депутаттык ишмердиги да үзүрдүү болду. Жогорку кеңештин коргоо, коопсуздук, укук тартиби жана мамлекеттик саясат бөлүмүн жетектеп бир катар мыйзамдарды кабыл алууга катышкан. Комитетте караган бир маселе бар. Бул, значит, кодекс о выборах. Ошол жерде бир аз өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Ошону да киргизип койсоңуз. Таким образом мы не решим проблему. Надо упростить выдачу паспортов. Я думаю, всем структурам дать очень короткий срок для возможности, чтобы они поработали и месяц или два, вот здесь и нам доложили. Если они не справятся, тогда надо принять меры.
Жогорку кеңеште иштеп турганда чиновниктерге кескин сын айтып, ар качан калыс сүйлөп, көптөгөн маселелердин чечилишине салымын кошкон. Департамент ветеринария эч кандай жумуш кылбай атат. Муну алып келген вакциналар эч кандай жардам бербей атат. Бардыгы малды кыйрап калды. Закондун негизинде бардыгы кетсин. Все должно быть по закону. Надо сказать, вот с этим напряжением везде царит чувство безнаказанности, безответственности и вседозволенности. Сегодня с этой ситуацией все законы нарушаются. Вот. Идет захват, идет дележка, криминал наступает. Я думаю, сегодня все трезвые силы, которые хотят мира вообще на нашей земле, надо объединиться и начать такую реальную работу. Все сейчас производство, малое, среднее, там, все они сегодня сели на счетчик. Это надо контролировать как-то, и не только контролировать. Дали задание, допустим, МВД, прокуратуре, там, СМБ, давайте, но надо их постоянно, ежедневно над этим работать. Я думаю, пока порядка не будет в Кыргызстане, никаких движений вперед не будет. Жумушта принципиалдуулугу, кайраттуулугу, чечкиндүүлүгү менен айырмаланып, иш билги жетекчи болсо, үйдө жарына камкор, балдары үчүн жароокер ата. Кичинесинен жаныбарлар менен өзгөчө мамиледе, ит менен жылкыны жакшы көрөт. Кыргыз жигитке жылкы эң жакын жаныбар да. Анан кичине кезимден бери жылкыны минип, жайдак минип, толордо жүрүп, жылкыга кызыгып, анан таза кандууларды багып, аларды таптатып, чоң байгелерге салып, анан бир топ утуштарга жетип, бир мелдеште 3 тайды койдум, кунанды койдум, анан чоң байгеге койдум. Анан тайым да утуп алды, анан кийин кунан дагы келди биринчи, анда бул дагы бул Тагайевтики деп калды. Анан чоң байгеге кетишти. Где-то 22-23 километр кетти да. Анан бүгүнкү күндө эле эсимде, ирландец деген кличкасы бар жылкы эле. Өзү бою деле анча чоң эмес. Анан таптаганда баягы ичи кетет да, жылкынын ичи кетет да. А муну тапташты, ичи кетпеди. Анан жоң болуп калды ичи. Жоон адамдар бар го, ошо жоон адамдарга окшоп. Анан аны кой бердип, эмне болор экен депчи. Анан кетишти. Эми 22 чакырым журкаш керек да. Кетип атат, 3 километр өттү, артында кетип атат, 5 километр өттү, калгандар чабып кетип калды, бул артында кетип атат. Ну, бир баштаганда баягы бир калпта баштады, ошо бир калп менен кетип атат да. Анан бир 10 километрге жеткенде 5-6 оны калтырды, 15 километрге жеткенде дагы 2-3 калтырды. А болсо баягы бир калпта секи кетип. Анан 20га жеткенде барын ашып кетти. Музыка менен жашаш керек дейт. Бош убактысында жолдо жүргөндө ыруугат. Дайым кайталап көргөндөн тажабаган кинолору да бар. Эми комедия, конечно, комедия. Неуловимые мстители. Белое солнце в пустыне. Уже, ну, эми советский комедиялар эчтеке жетпейт. 20 жолу карасаң дагы, ар дайым канча карасаң дагы, ушу бир жаңылыкты табасың да. Көп окуйт, жакшы көрүп жасаган тамактары да бар. Адам качан да болсо адамдыгынан тайбаса деген изги тилеги бар. Адамгерчилик мамиле да, адамгерчилик. Адамгерчилик мамиле болгондон кийин ошону сакташ керек да. Бардыгы өтөт бул дүйнөдөчү, бардыгы өтөт. Муну кызматың деле өтөт, муну байлыгың деле кетет. Ошо адамгерчилик мамиле кылат да. Ким менен өтөт таза адамгерчилик мамиле болсо, ошол калат да. Президенттикке талапкер Рашид Тагаев өзгөчөлөнгөндү жактырбайт, эл менен аралашып, элдин катарында эле жүргөнгө не жетсин деген пикирде. Ооба, эл менен эл болуп жуурулушкан, элдин көйгөйүн терең түшүнгөн инсандар гана элдин тагдырын чече алары шексиз.